Кудай чексиз сүйүүсү менен күнөөкөр пенделерин куткарып, аларга тынчтык берип, жашоолорун өзгөрткөнү тууралуу окуганымда же угуп калганымда Кудайга даңк деп жар салгым келет. Туура 12 жыл мурун менин жүрөгүмдө Ыйса тирилди. Достор, дагы айткым келет. Кудайга даңк. Анын ырайымы түбөлүктүү. 40 жашымдын 29-ун жашаган деле жокмун. Жөн эле бар болдум. Өлбөстүн күнүн көрдүм десем дагы болот. Кичинемде мектепте жалаң бешке окуган, үлгүлүү, жакшы кыз болгом. Келечегимдин кең экенин көптөр айтышчу. Азыр эстесем коркуп кетем. Ал кезде Кудайдын бар экенине таптакыр ишенчү эмесмин. Эл менен сүйлөшүп калганда, Кудайга ар ким өзүнчө ишенерин, кээ бири кандайдыр бир жогорку күч бар экенин сезишерин айтышат. Мен болсо эч нерсеге ишенчү эмесмин. 16 жашымда биринчи ирет баңгизат колдонуп көрдүм. 19 жашымда болсо баңгисиз жашоону элестетүү кыйын эле. Күйөөм экөөбүз тең чогуу ийнеге отурдук. Тамагыбыз баңгизат болуп калды. Кыздуу болдук. Таң калыштуусу ден соолугу чың, 6 саны аман кыз төрөлдү. Апам бизге батир белек кылды. Ата-энемен өз алдынча болуу жашоомду толугу менен талкалады. Менин ой санамдын баары эртеңки күнү доозамды кайдан табам деген ой ээлеп алды. Моралдык принциптеримдин баарын жоготтум. Кудайга шүгүр, кызым ата-энемдин сүйүүсүнө чулганып өсүп жатты. 2 жашка толгондо ата-энем аны багып алды. Биз болсо анда-санда ага барып жүрдүк. 5 жылдан кийин менин үйүм баңгизат чыгарган жайга айланды. Кошуналардан уялуу деген сезим деле калбай калды. Кээде көчөдөн артыман наркоман деген сөздү укканда гана селт эте түшчүмүн. Азыр наркоман деген атым машаякчы болуп өзгөргөнүнө Кудайга 1000 мертебе ыраазымын. Бир күнү үйүбүзгө милициялар келишип, үстүбүздөн кылмыш ишин козгошту. Соттон коргонуу максатында биринчи жолу дарыланууга 62 күнгө жаттым. Жүрөгүмдүн тереңинде медицина жардам береттир деген үмүтүм бар болчу. Дарыгерлер колунан келгенин кылышты. Баңгиликти дарылай турган жаңы чыккан дары-дармектин баарын колдонушту. Экинчи колдонбойм деп өзүмө жакындарыма убада берип жаттым. Бирок оюмдун баары чыккандан кийин кайра сайынууда болуп жатты. Баңгизат түшүмө да кирчү болду. Ооруканадан чыгарым менен кайра эле сайынып алдым. Башка чыгуу жолу жок экенин түшүндүм. Андан кийин дагы 2 ирет дарыландым. Бирок эч кандай натыйжа чыкпады. Көп өтпөй үйүбүздөн апийим табышып, күйөөмдү камакка алышты. Кызым 8 гана жашта экенине карабай, чоңдордукундай көйгөйлөргө ээ болчу. Анын бакыран көздөрү дайыма жашылданып турар эле. Ал классташтарынын ата-энелеринин, кошуналардын, менин жашоомду көрүп кейишкен чоң энеси менен тайэнесинин алдында мени дайыма коргогонун көрчүмүн. Ал баарына менин апам жакшы дей турган. Кээде мени көрүп калганда үмүтсүз көздөрүмө карап, тайэнеси укпагандай кылып, "Апа, мен сени аябай жакшы көрөм" деп шыбырачу. 10 жылдын ичинде сырткы адамдык кебетемди албаганда, жакшынакай жароокер кыздан жансыз бир сөлөкөткө айландым. Жакшы көрөм деген сөздү укканда, менден сөзсүз түрдө бир нерсени күтүп жаткандыктан айтышаарын билчүмүн. Бирок кызым бул сөзү менен ордуна эч нерсе талап кылбаганын түшүнчүмүн. Күйөөмдү камап салышкандан кийин үйүмдү саттым. Акчасын толугу менен баңгизатка көрөттүм. Акчам түгөнгөндөн кийин апама келдим. Ал мени жалоорой карап, "Келбечи, мени да кызыңды да кыйнабачы" деди. Жийиркеничтүү сөздөрдү айтып, эшикти тарс жаап чыгып келатып, лифттен кызыма жолугуп калдым. Ал мени көрө коюп, "Апа, 8 мартка карата сага белек даярдап койдум. Келесиңби?" деди. Беймаза болуп тынчым кеткен мен. "Кызым, тайэнеңе ушул белекти берчи" дедим. Ал бир аз кетенчиктей түшүп, "Апа, мен сени аябай жакшы көрөм. Тайэнеме болсо сүрөт тартып койгом. Сен сөзсүз келчи, сага белек жасап коем" деди. Лифтке кандай ыргып киргенимди билбейм. Бул сөздөр мен чыдагыс сөздөр эле. Өзүмдү болушунча тилдеп, өзүмдү эмне кылып жиберишти билбей келаттым. Мен өлүмгө гана татыктуумун деген ой келди. Өлүм. Бир чети чыгуу жолун тапканыма кубанып кеттим. 10 жылдык жийиркеничтүү жашоомду, апамдын мен үчүн тарткан азабын, жоготкон ден соолугун, эң негизгиси кызымдын көз жашын өлүм гана жаап кое алат деген жыйынтыкка келдим.
Дагы бир ай сайынып жүрдүм. Жан дүйнөм да, денем да жабыркап, мындан ары жашоого алым калбай калса да, мени бир нерсе кармап турду. Кулагымда болсо: "Апа, мен сени сүйөм" деген сөздөр жаңырат. Абалымды бирөөгө айтып бөлүшүүгө батын албайм. Акылынан айныган неме экен дейт. Андан көрө эртерээк жок болуу керек дейм. Бирок ошол эле учурда бирөө менен сырдашып, чер жазыша сүйлөшкөм келет. Кимдир бирөөдөн кечирим сурагым келет. Бирок кимден? 29 жыл бою эмне менен алек болгонумдун баарын апама айтамбы? Муну менен аны биротоло көргө түшүрөм. Же кызымабы? Эч качан айта албайм. Менин тааныштарым көп эле болчу. Бирок жан дүйнөмдө эмне болуп жатканы эч кимди кызыктырбайт. Мага биринчи жолу Кудай жөнүндө айтып берген эски таанышыма жолугуп калдым. Ал мага Теңир тууралуу көп эле айтып берген. Бирок мен анда уккум келбей, аны мазактап, шылдыңдагам. Ал менден: "Сен үчүн сыйынышыбызды каалайсыңбы?" деп сураган. Мен анын бул сөзүнө эч кандай маани бербестен эле макул болуп койгом. Анан мени сыйынуу үйүнө чакырышты. Ал сунушуна деле баш ийкеп койдум. Ошол түнү үйдө түнөдүм. Кайдагы уйку, түйшөлүп жаттым. Бир маалда Кудай тирүү деген сөз оюма түштү. Бул туңгуюктан мени Кудай гана алып чыгарын түшүндүм. Ал бар экенин, ал тирүү экенин өмүрүмдө биринчи жолу сездим. Ошондо сыйынуу үйүнө барам, Кудайдан кечирим сурап, ага баарын айтам да, анан өлөм деген чечим чыгардым. 2 күн бою оюмда эмне деп айтарымды талдап, даярданып жаттым. Акыркы күндөрүмдө жашап жатканымды билдим. Мен күткөн күн дагы келди. Таанышым менен жолуктум. Чогулуштун акырына чейин араң чыдадым. Тоо кылууга чакырык болгондо алдыны көздөй чуркадым. Чөгөлөп отуруп калдым. Жыйын мен үчүн сыйына баштаганда тирүү Кудайды чындап сездим. Кимдин алдында тизелеп турганымды түшүндүм. Эч нерсе деп айта алган жокмун. Кудай, ырайым кыла көр, дей эле бердим. Ошол кечтен баштап менин жашоом түп тамырынан өзгөрдү. Тамеки, арак, баңгизатты да таштадым. Сөгүнгөн адатым дагы калды. Ошол күндөн баштап мен жашай баштадым. Ыйса менин жашоом, ага даңк болсун. Ал менин жолум, чындыгым. Азыр мен ошол жыйынга барам. Апам дагы барат. Кызым болсо бүгүнкү күндө Кудайды даңктап жашайт. Ал жекшембилик мектепке барат. Баарына менин апам мугалим деп сыймыктануу менен айтат. Кудай мага кичинекей балдар менен иштөөнү ишенип тапшырды. Андан сырткары наркодиспансерлерге барып турам. Ал жактагыларга мурун кандай болгонумду, Теңир менин жашоомдо кандай кереметин кылганын, Ыйса куткаруучум мага жана досторума чыныгы жашоо тартуулаганын айтып берем. Мен сыяктуу баңгизаттан кутула албай жүргөн көптөгөн адамдар бул күнөөнүн кулчулугунан толугу менен кутулуп, Кудайга даңк болсун деп чын жүрөктөн айтышына тилектешмин.